Бүгүн 5-декабрдан тартып Бабарай кескин өзгөрүлүп, айрым жерлерде жамгыр жаап, карга айланды. Калың туман түшүп, унаалардын каттамы кыйындады. Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматына караганда, жолдордо муз тоңгок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Апта ичинде -10 градуска чейин суук болот. Метеорологиялык кызмат мындай температура улана тургандыгын билдирди. Андыктан мындай кескин сууктан жарандар сак болуусун эскертет. Ош шаары боюнча алсак 5-6 декабрь күндөрү кар жаашы күтүлүүдө. Ал эми 7-8 күндөрү уже мезгил менен кар жана 10-11-ине барганда уже кар жаан чачын күтүлбөйт. Эми температуралары -1 градустан -3 градуска чейин түнкүсүнө, ал эми күндүзү 0 градустан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Адистер үйлөрдө жылуутууда жана жолдо жүрүүдө этият болууга чакырат. Айдоочулар узак сапарга чыгууда этият болуусу зарыл. Аны менен унаалардын дөңгөлөгүн кышкы дөңгөлөккө алмаштыруусу керек. Унаңыздарды бардык тетиктерин оң абалда болсо толук ишенсеңиздер, кышкы дөңгөлөк болсо анан чыгыңыздар. Же болбосо азыркы учурда жөн эле коомдук унаадан пайдаланууңуздарды суранабыз. Балдарыңыздарды жалгыз кой бербеңиздер. Туманда адашып калышы мүмкүн. Электр чыңалгы, электр печкелерин саюуда этият болуңуздар. Жыл сайын кыш мезгилине жакын Ош шаарынын тазалык жашылдандыруу ишканалары жана жолдор башкармалыгы тарабынан тоңголук болгон учурда көчөлөрдө туз себүү иштери жүргүзүлөт. Учурда муниципалдык ишкана жетиштүү жабдыктар менен камсыз болууда. Азыркы учурда жолдордо тазалоодо кыйынчылык жок. Техникалык туз менен кум, техникалык тузубуз 13 тонна бар, кумубуз 20 тонна кум бар. Бул былтыркы астаттан ашып калганбыз, аны быйылкы жылга жакында жаңыдан акча бөлүнүп атат. Азыр бөлүнсө дагы кошумча кум туз алабыз. Бүгүнгө кар жаап турган болсо чыгып чачканга азырча материалдар жетиштүү. Эске салсак, тиешелүү кызматтар суукка байланыштуу электр приборлорун жагууда, узак жолго чыгууда, кар көчкү түшүү коркунучу бар жерлерден этият болуусун эскертет. Алтынай Урматбек кызы, Хилола Ашурова, Адзилет Нышанбаев, Ош шаары.